Саламатсыздар апалар, сіздер менен кайрадан экран аркылуу көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү тема өспүрүм менен мамилени кантип сактап калабыз. Өспүрүм куракта кантип бала менен урушуулар азаят, мамилебиз жакшы болот деген темада сөз кылабыз. Ар бир куракта баланын табигый кандайдыр бир жаратылыштан берилген өзүнүн жашаш керек экен, аткарыш керек болгон милдеттери бар экен да. Ошол милдеттерди, ошол өзгөрүүлөрдү, ошол көрүнүштөрдү биз билип алганда балага карата мамиле жасоо дагы биз үчүн оңой жана жеңил болот экен. Негизинен кичинекей балдар менен мамиле куруу оңой, бирок өспүрүм куракта бир топ мамиле кылуу кичине бир мындай эмне деп коет, кыйынчылык жаратышы мүмкүн. Демек ошол кыйынчылыктар кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн, кандай нерселер болушу мүмкүн, ошол жөнүндө сөз кылабыз. Өспүрүм курак башка курактардан айырмаланып, бала ата-энесиз жашап үйрөнүшү керек экен. Башкача айтканда, сепарацияга даярдоо экен. Өспүрүм бала ата-энесиз өз алдынча жашаганга үйрөнүш керек экен. Өз алдынча болууга кандай кылабыз анда, кантип ошол бала ата-энесиз өз алдынча жашай алат? Албетте, бул балдардын ошол кайсы этаптардан жашап өтүш, кайсы этаптарда кандай өзгөрүү болот, ага кандай мамиле кылабыз, ошол этаптарга биз түшүнүү менен эркиндик берүү менен балдарды сепарация жолуна даярдайт экенбиз. Жана мамилебизди дагы эркиндик берүү менен сактай алат экенбиз. Башкача айтканда, өспүрүм курак бул кичине баладан чоң адамга өтүү этап болгондуктан эркиндик берүү менен мамилени сактап, эркиндик берүү менен сепарацияга даярдайт экенбиз. Кандай эркиндик, ошонун жөнүндө сүйлөшөбүз. Бала мисалы үчүн өспүрүм куракка чейин, буга чейинки канча жыл жашаса, үй бүлөсүндөгү салтты, динди, түшүнүктөрдү, эрежелерди баардыгын үйрөнүп бүттү. Бирок ушун менен эле бала өз алдынча жашай алат, бүттү, жашоого даяр деген деп ойлогонубуз жетишсиз экен. Бала дагы да болсо коомдон, жашоодон жашоо сырларын, жашап кетүү жолдорун үйрөнүшү зарыл экен. Так, кайсы куракта бала кандай деңгээлде өнүгөт, кандай өзгөрүүлөр болот, ошол жөнүндө сүйлөшсөк. Бул жакта өзүнчө сактап кое берейинчи кыска кылып.